Ушул жылдын март айларында Чүй облусунун Москва районунда Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаттары дыйкандардын өтүнүчү менен МТС ачып берген болчу. Бул Өнүгүү Прогресс партиясынын 58-чи машина трактордук станциясы болуп ачылган. Аталган МТС Москва районундагы 12 айлык өкмөткө кызмат көрсөтүп келе жатат. Анын негизги максаты элге арзан баада кызмат көрсөтүү, бош жаткан жерлерди кайра иштетүү жана эгиндерди өз убагында эгип, жыйноо болуп саналат. Буга чейин дыйкандар өз убагында жерин иштете албай убара тартып келишкен. МТС ачылгандан бери бардыгын өз убагында айдап сээп жаткандыктарын билдиришти. Өнүгүү партия деп эле трактордун эмесинде жүрчү да. Аны ойлоп койчумун, бул Өнүгүү партиянын трактору кайерге чейин келет болду экен, бизге келип айдап берет болду экен десем, ушул жакшы, Кудайга шүгүр, жардамы тийди. Эми кандай тийди? Бир короону айдаш үчүн примерно 1000 сом төлөсөк, аларга бир 700, кичине жеңилдик бар да. Ошондо дагы 300 болсо дагы дыйкан чарбанын чөнтөгүндө калат. Кыргызстанды качылыктан чыгарып кетүүнүн бир жолу катары адистер айыл чарбасын көтөрүү керек экендигин айтып келишет. Ал эми айыл чарбасында жерди иштетүүдө техниканын жетишсиздиги дыйкандарга чоң көйгөй түзүп келет. Ушундан улам Өнүгүү Прогресс партиясынын аракети менен ачылган МТС 4 айдын ичинде 700гө жакын гектар жерлерди иштетип, дыйкандарга арзан баада кызмат көрсөтүп келе жатат. Биз март айынын 20-ларында ачылдык элек. Ошондон баштап ушул ак суу айыл өкмөтүнүн элине колубуздан келген жардамыбызды кылдык деп айта алам. Себеби бул жардам ушул дыйкандар убагында айдап сээп, Кудай буйруса түшүндүрүүлүгүн күтүп атат. Сусамыр элине дагы кызмат кылып келдик, жардам кылып келдик деп айта алам. Май айынын 6-сында барып, 22 майга чейин айдап, малалап, сепкенге жардам кылып келдик. Сусамыр эли аябай ыраазы болуп, алкыштарын айтып атат. Чүй облусунун Москва районунун дыйкандары көп жылдан бери эгилбей калган кызылчаны айдоого киришип жаткандыктарын билдиришти. Анткени 1 гектар бедеден дыйкан 18 000 сом пайда көрсө, кызылчадан 80 000, 90 000 пайда көрүп жатышыптыр. Анын үстүнө аталган райондогу МТС башкаларга караганда баасы арзан болуп, дыйкандар бир топ каражатын үнөмдөп калууга мүмкүнчүлүк алышууда. Мына жакындан бери МТС ачып, мына техникаларды алып келгени, мына сүйүнүп атабыз. Мына мен жогорку айылдан келдим. Жалаң техникага. Мына Кудайга шүгүр, мына күтпөйсүң, убагында жыйнап алганга аракет кылып атабыз. Жакшы булар. Ушу рахмат, ушу мына ушу убагында дыйкандарды колдоп, көтөрүп, мына кичине кылып аткан кишини көзүң менен көрүп тургандык неметесиң да, сөз менен эмес да дыйкандар. Азыр мына көпчүлүк эле ошо сөз менен эле уруп атат, а дыйкандар чын кыйналып эле атат. Выращиваем, как обычно, кукурузу, свеклу, пшеницу. Ну, там разные овощные культуры. Ну, еще как. Ну, в общем, то, что МТС как техника помогает. Өнүгүү Прогресс партиясы жогорку кеңешке келердин алдында өлкө боюнча 60 МТС ачууну убада кылышкан. Айткан сөзүнө туруп, 1,5 жылдын ичинде эле 60 МТСти ачууга жетишти. Партия ушуну менен токтоп калбастан, эми алардын санын 120га жеткирүүнү алдыга милдет коюшту. Изат Шугуралиева, Талгат Алтынбаев, Сентябрь.